Мамлекеттен алған, қазынадан жеп жатқан, жаап жашырған ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. 30 күн убакыт берем. Assalamu alaikum dostlar. Атым Бақыт Борошев. Жалғас шаарынан ичкери юрист болом. Көмкөн ва беспределчик кызматкерлерин жактырып алган жарандарга жакшы жаңылык. Бүгүн мен арыздын негизинде козголгон кылмыш алкагында Жалал Абад УКМКсынын биринчи кызматкерлери камалып баштады. Аларга коюлган берүүлөр оор берүүлөр. Чарасы катары 10 жылга чейин камакта көрсөтүлгөн. Буюрса, будан кийин бир канча кызматкерлер камалыш керек. Жетекчилерден баштап куда калса, анткени мен көз карашым боюнча аларга толук юридикалык далилдер бар. Далилдер топтолгон. Бул окуя бардык укук коргоо органдарына иштеген кызматкерлерге сабак болуш керек. Сен шепинги болбосун, кандай буйрук бербесин, мыйзамсыз буйрукка баш ийбеш керек. Башка адамдардын тагдырына кайдыгер карабаш керек, мыйзамсыз кылмыш козгобош керек, мыйзамсыз камабаш керек дегенчи. Анткени бул УКМКнын кызматкерлери 2023 жылы мени өзүнүн жетекчисинин мыйзамсыз буйругуна баш ийип, мага карата кылмыш жомок иштерин токуп, мени 1 жыл кармап, камап отурган. Бирок ушуну айткан, балдар, бул күндөр өтөт, ишенгени бейиңер кетет, эле калат. Мен бүгүн мыйзамсыз каматасыңар, бирок убакыт келет, мен силерди доп алсам мыйзамдуу каматам деп. Аллах буйруп, ошол күн келди. Булар бүгүн мыйзамдуу камалып баштады. Буйруса, бир канчалар камалат. Бул УКМКнын кызматкерлерине чара көрдүрүп бүтөлгөндөн кийин, Кудай кааласа, Жалал Абад областынын прокуратурасы коркок прокурорлорго өтөбүз. Анткени алар учурда мыйзамсыз кылмыштар көрсө дагы, аларды мыйзамдуу деп таап, бекитип турган. Балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт. Больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Андан кийин Кудай кааласа Жалал Абад шаарынын, Жалал Абад областынын коркок сотторуна өтөбүз. Анткени алар УКМКнын мыйзамсыз буйруктарын баш ийип, алар не десе хоп лаббайт деп мыйзамдаштырып, чечимдер чыгарып берип турган. Мыйзамсыз камап, мыйзамсыз козгоп, чечимдер чыгарып. Ошо алар да Кудай кааласа булга сөзсүз түрдө жооп берет. Достор, азыркы күндө мындай көп адамдар чыгып атат, ишти бүтүрөлүк, аяк кылайлык депчи. Кийин ушу силердин оюңарды билип койгон элем, эмне кылыш керек? Буларды каматып чиритиш керекпи? 10 жылга чейин же кечирип ташташ керекпи? Ошол болсо бир өзүңөрдүн оюңарды жазып койсоңор. Рахмат. Коррупция менен күрөшүүдө Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы анан прокурорлордун, күч органдарынын, укук коргоо органдарынын гана милдети эмес. Ушул жерде отурган ар бир Кыргызстандын жаранынын милдети. Айылда кетмен чапкан карапайым калктын дагы милдети. Мына ошол силер бардыгыңыздар жардам бергенде гана биз коррупцияны жеңе алабыз. Анан жөн эле сүйлөп коюп, анан ошо добуш сатып алып аткандарды карап туруп, мына баякыдай эле болуп атат, сатып алып атат десеңер, деп эле жөн эле чара көрбөй отура берсеңер, анда биз жеңе албайбыз. Карапайым калктын арасында 100% укук коргоо органдары жетишпейт, алардын арасында жок. Силер өзүңөр көрүп турасыңар. Кармагыла дагы өткөрүп бергиле. Мына ошондо коррупция менен бардыгыбыз кетмен чапкан дыйкандан баштап президентке чейин күрөшкөндө гана биз коррупция менен жеңе алабыз. Кыргыз жакшы бир сөздү бир эле сүйлөм менен сөөгүнө жеткирип түшүндүрүп, терең маанисин түшүндүрүп коет да, балык башынан сасыйт деген сөз бар мына. Ошондуктан мына мен таза болуп берейин, калган силер, карапайым калк дагы таза болуп,
коррупцияга каршы чын ниетиңер менен күрөшүп бергиле. Мына ошондо гана оңолобуз биз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. 2025 жылы Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр күтүп турат. Жалпы журтка маалым болгондой азыркы бийлик жемкорлорго каршы согуш жарыялады. Буга чейин өлкөдөгү криминалдык топтор жок кылынса, эми коррупционерлерге кезек келди. Алдыңкы 2 жылда уурулардын кланы жазаланып, президент Садыр Жапаровдун убадасы ишке ашканы турат. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Эгемендик алган жылдардан бери мамлекетибиз бардык тараптан таланып тонолуп келди. Мурунку президенттер коррупциянын башында туруп, дос туугандары менен биргеликте байышкан. Жыйынтыгында Кыргызстаныбыз карызга белчесинен батып мамлекет катары жоголуу коркунучуна кептелген. Бирок анын баары артта калды. Азыркы бийлик мамлекеттик казынаны толтуруу максатында чечкиндүү кадамдарга барып, өлкө боюнча ири курулуштар жанданып, каралбай калган армиябыздын техникалык базасы күчтөнүп, айлык маяналары көтөрүлдү. Кыргызстанга келген инвесторлор тышкы жана ички саясаттын жанданышы тууралуу айтпаса да белгилүү. Азыркы бийлик муну менен гана чектелбей, өлкөнүн өнүгүүсүнө бут тоскон коррупционерлерге каршы согуш жарыялады. Мыйзамдын демилгечиси болуп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болуп жаткандан кийин, демек биздин коррупция боюнча абалыбыз Кыргызстанда абдан эле адам чыдагыс деңгээлге түшүп калган. Аны биз баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Тилекке каршы 30 жылдан бери мурдагы президенттер коррупцияга күрөшүш болушу эле каршы чынында өздөрү, бир туугандары, үй бүлөлөрү кадимкидей коррупциянын активдүү катышуучулары болуп келишкендиги эч кандай жашыруун эмес. Эл мындан ары коррупционерлерди өзүнүн катарына кошпой, коллективден керек болсо коомдон чыгарып кое тургандай абалга жеткирген ошондой бир чараны талап кылып келген да илгертен бери эле. Ошол ишке ашкан турат. Саясаттануучу Аймен Касеновдун пикиринде жемкорлорду эл алдында уяткаруу уурлар үчүн эң чоң жаза болуп саналат. Демек, бул ыкманы да колдонуу учурдун талабы болуп тургандай. 5 жыл отуруп тазаланып кетемби деп оңоюраакпы же эртең элге абир жүз ачылып калса элдин бетин кандай карайм деген кыйыныраакпы. Бизде ошол бар да. Мисалы элден чыгып калуу деген бул абдан эң жаза, баягы эң кандай десем, эң оор жаза да Кыргызстан. Айылдан чыгарып ийиптир деген эмеде бар эмес беле илгери. Элден чыгып калдык деп. Ошондуктан биз ошого ылайыкташтырып да жазаны дагы карашыбыз керек да. Бул жактан 5 жыл отуруп чыккан оңой эле болот. Өзүнүн абирин жоготуп, элге уят болуп, жанагы баягы бул эми Жети атаңа чейин эметет да, тигин атасы Санжырада калат. Жети атасы Санжырада тигин атасы мындай болгон, мындай иштер жасаган деген бул абдан катуу жаза деп эсептейм. Биз ошону ыкмаларды да колдонушубуз керек да. Биздин эл Санжыра менен жашайт, тарых менен жашаган элде ошондой ыкмалар иштей турганын айтып атам да мен. Мындан ары коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Алардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштей албайт. Коррупцияга айыпталгандар күнөөсүн мойнуна алып, чыгымды төлөгөн күндө да жаза мөөнөтүнүн жарымын абакта өтөөгө тийиш. Аларга пробацияга чыгуу мүмкүнчүлүгү берилбейт. Мыйзам боюнча азыр кандайдыр бир тергөө органдары менен келишим түзүүгө болбойт. Ошол жердеги коюлган мамлекетке болгон чыгымдардын баардыгы суммасы аныкталгандан кийин ошол сумманын баардыгы мамлекетке төлөп бериш керек.
Андан кийин ошол коюлган мөөнөт жанагы срок дейбизби, жана түрмөгө мисалы 10 жыл болсо 10 жылдан 5 жылдан кем эмес дегендей срогун өткөндөн кийин гана ал кишинин башкаруучу аргасы колдонулат. Ошол киши өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга иштегенге болбойт. Бала бакырасы, тууган уруктары атайын кызматка же болбосо укук коргоо органдарына мамлекеттик жана муниципалдык иштерге киргизүүгө чектөө коюлат. УКМК төрагасы Камчы Өкташев президенттин тапшырмасына ылайык алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу максатын ачык айтып, бул мыйзам анын жеке көзөмөлүндө болоорун да жашырган жок. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев бул мыйзам өзүнүн максатына жетет деп ишеним артып турат. Негизги биздин максатыбыз бул 2025 жылдын 2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу, жок кылуу болуп эсептелет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Мурдагы президенттер кандай кылчу эле? Мен коррупция менен күрөшөм, мен коррупцияны талкалайм, жок кылам, жейм, жутам деп коюп, өздөрү кайта акырында келип, өздөрү үй-бүлөлөрү менен коррупциянын активдүү катышуучулары болуп аткандыгын көрүлө жүрөбүз го. 2-3 президент ошол боюнча кесилип камалып качып жүрүшпөбү. Демек, бул мыйзам мурдагыга салыштырмалуу иштеп кетерине менин көзүм жетип эле турат. Анткени учурдагы президент Садыр Нуркожоевич Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул ишти катуу көзөмөлгө алып колго алгандыгынын бир чоң далили ошо декабрь айындагы мыйзамдын жогорку кеңеш аркылуу бир добуштан кабыл алынгандыгы. Бул мыйзам 2025-2026 жылдары коррупцияны биротолуу ооздуктап, укук коргоо, ички иштер, сот, тергөө жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин мыйзамды көздүн карегиндей сактоосуна түрткү болот. Жарандарды ак жерден айыпка жыгып, куугунтуктап, жалган жалаа менен кылмыш иштерин козгогон адаттарын кам буугандай токтотот. Бардыгы коррупциялык иштен коркпой калышты. Аны биз көрүп билип эле жүрбөйбүз. Халык мындан абдан тажаган. Анын орто жолдо ошол эле тергөөчүлөр, соттор, прокурорлор дагы ушул кемчиликтен пайдаланышып, алар өздөрү коррупциялык иштерге барып, туура эмес соттоп, туура эмес тергөө иштери жүргүзгөндүгүн баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Мисалы үчүн менин башыман өттү деп айтсам деле болот. Каалагандай тергеп, каалагандай иш козгоп, анан кийин аягында өздөрү билгендей бүтүм чыгарып койгон. Сингапур 1960 жылдары жемкорлорго каршы күрөштү баштап, мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси менен чыгашасын дыккат текшеришкен. Атүгүл чиновниктердин туугандарын гана эмес, алардын досторунун мүлктөрүн да текшерип, миңдеген адамдар жазага тартылышкан. Жыйынтыгында коррупцияны жеңип чыгып өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулду. Дал ушуга окшош мыйзам биздин өлкөдө да кабыл алынды. Кыргызстаныбызда коррупция биротолуу жоюлуп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошула турган убакыт келди. Андыктан бул мыйзамды колдоп, өлкө башчыларынын жүргүзгөн саясатына жардам берели.